Бүгүнкү кадырман коногум тууралуу кеп сала кетейин эми. Көпчүлүк сагынганбыз, көпчүлүк күткөнбүз. Мен дагы күткөм, анда эмесе айта кетейин. Кыргыз эстрада ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери, актриса, 3 кыздын бактылуу энеси. Энекем, жалгызым, сүйүү тамгасы, жашоо жалган, жүрөк дагы аттуу хиттерлардын автору. Сиз сүйгөн, биз сагынган Бактыгүл Бадыева бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Кол чабуулар! Бул жерде дүркүрөгөн кол чабуулардын үнү жаңырып туруш керек эле. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Бул мага. Чоң рахмат. Келиңиз, ордуктан орун алыңыз. Ортого отуруп алыңыз мына ушул жерге. Дагы жылып алыңыз, орторок. Кандай сонун, ичинде мага керектүү таттуулар бар экен. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү студиябызга өзгөчө бир маанайды болот окшойт. Адам баласынын жашоосунда майда нерселер маанайды көтөрөт дейт. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бактыгүл айым, кереметтүү образда келиптирсиз. Ар дайым өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга жоопкерчиликтүү мамиле кыларыңызды эфирге жарым саат эрте келип, биздин гримеркада отуруп, даярданып, эфирге толкунданганыңыздан байкап турдум. Анан сиздин чыгармачылыгыңызды жакшы көргөн, сиздин чыгармачылыгыңыздан рахат алган фанатыңыз катары сиз менен эфирде отуруу мен үчүн чоң сыймык. Буюрса, жакында кыргыз элин сүйүнтөйүн деп турасыз 29 майда. Сонун жаңылыгыңыз менен келдиңиз, ошол жаңылыкты элге жар салып өтсөңүз. А дегенде эле баштайлыбы? Ооба, а дегенде эле баштай берсеңиз болот. Урматтуу кыргыз элим, 29 майда жеке чыгармачылык кечем болот Ала Тоо ресторанында. Барыңыздарды күтөм, мен сиздерди сагындым. Чоң рахмат. Сагындым аталышындагы концерт болот. Концертке даярдыктар жакшыбы? Сизди социалдык тармактардан, тарыхчаларыңыздардан байкап, такыр жетишпей жатканыңызды көрүп атабыз. Даярдыктар мыкты деген ишеничтебиз. Даярдыктар жакшы болуп атат, себеби дегенде командам абдан күчтүү. Команда демекчи, азыркы учурда сөзсүз колдон буттан алган менеджер болуш керек, же продюсер болуш керек демекчи. Сиздин концертиңизге ким көмөктөшүп турат, сизге ким түрткү берип атат? Негизи чыгармачылыктын башынан баштагандан баштап ушул жакшы мамиле, жакшы мамиле куруп, бекем, чыныгы, мени сүйгөн, мен аларды сүйгөн досторду таптырмын. Ошол досторум бүгүнкү күндө мыкты продюсерлер, мыкты организаторлор ушул концертимдин үстүндө иштеп жардам берип атат. Кубанычтабыз. Ардактуу көрөрман, эгерде сиз дагы биздин эфирге, жандуу түз эфирге кошулам дей турган болсоңуз, биздин номерлерди айта кетели. 39 21 83 39 20 64 сандары, шаарыбыздын коду 0312. Эгерде сурооңуз же болбосо коногубузга кабыл тилегиңиз боло турган болсо, түз эфирде кабыл алууга даярбыз. Анан 8 жыл ортодо тыныгуу болуп калды. 8 жылдан кийин көрөрмандарыңызга чыгуу сиз үчүн бир толкунданууну жаратса керек. Албетте, толкундануу. Азыр деле толкунданып турам. Бул деген себеби дегенде чоң жоопкерчилик, элдин астына чыгуу. Ошол. Толкунданууңузду буйруса биз чечип, көмөктөшүп, жакшы маек кылууга даярбыз. Айтып коет эмеспи? Түз эфирдеги эфир ар дайым баягы космосту учуп бара жаткан космонавттын жүрөгүнүн согушу менен бир экен да. Сиз экөөбүздүн жүрөгүбүз согушу азыр космонавттардыкындай деп деле айтсак жарышчудай. Анан 8 жыл аралыгында ушул 3 татынакай кызыңызга, жолдошуңузга сүйүүңүздү бердиңиз. Анан бир эле учурда баягы элдин баардыгы Бактыгүл Бадыева деп сүйүп кубанып турган мына ушундай сыйлыгыңызды үй бүлөңүзгө берип коюш үчүн чоң бир эрк керек да. Ушул эркти кайдан алдыңыз? Мен негизи кичинекей кезимден кыялданчумун. Кыялдар сөзсүз түрдө орундалат. Мен оюмча ар бир аял затына биринчи орунда бул үй бүлө турат. Ошондуктан бул эрк деле эмес, бул деген жөн эле аял затына тиешелүү миссияны аткарып жүрдүм. Жакшы, миссияңызды жакшы аткарганыңызды байкайбыз. Анан сизди чыгармачылыктан тышкары Инстаграмдагы досуңуз катары баягы тарыхчаларыңызда өтө даамдуу тамактарды жасайсыз да. Анан бир эле учурда ошончалык мукам үндүн ээси болуп, анан үй бүлөңүздө дагы мыкты кожоэке катары болуп атканыңызды көрүп кубанабыз. Анан айтсаңыз, ушул эки нерсени бир эле нукта азыркы учурда алып кетүү болуп атабы? Мындай окшошуп атабы? Үй бүлөңүзгө же кичине азыраак көңүл буруп атасызбы?
колуман келишинче көңүл бөлгөнгө аракет кылып атам, бирок тилекке каршы жетишпей атам. Биртке жетишпей атам, себеби дегенде азыр өзүңүз билгендей чыгармачыл адамдар, музыканттар бүт баары кечинде жумуш кечинде башталат, творческий адамдарда. Ошол себептен кеч келгенге туура келип атат, бирок бул убактылуу. Кудай буйрса, концерттен кийин сөзсүз түрдө баягы эле 7-де үйдө болмой болот буйрса. Ошол жакшы. Ардактуу көрөрманым, биз түз эфирдеги байланыштыруучу номерлерди дагы кайталап өтөбүз. Калуу тилектер болсо, же болбосо суроолор боло турган болсо, коногубузга биз түз эфирден кабыл алууга даярбыз. 39-21-83, 39-20-64, 0312 номер менен терип чыксаңыздар болот. Эми чыгармачылыкты буйрса ушул күндөн тарта концерт койгондон кийин кадимкидей эле уланта бересизби? Буйрса колумдан келишинче аракет кылам, бирок эми үй бүлөм бар, балдарым бар, мурдагыдай болбойт албетте. Бирок чеги менен буйрса ырдайбыз. Уланта бересиз. Анткени көпчүлүк көрөрмандар сиздин угармандарыңыз баягы социалдык тармактарда деле өзүңүздүн сагынычыңызды сагындым аттуу концертиңиз менен билдирип атсаңыз, көрөрмандарыңыз сиздин ырларыңызды сагыныптыр. Анан мына ушул 8 жыл аралыгында үйдө, үй бүлөгө көңүл буруп, анан кээде баягы элдин көңүлүнө, элдин кол чабуусуна биз өнөр адамдары аябай муктаж болот эмеспизби? Анан 8 жылда баягы үйдө отуруп калууда сизде мындай депрессияга кабылуу деген нерсе болгон жокпу? Жок, андай болгон жок, себеби дегенде убакыт жок да. Депрессияга негизи колу бош адам кабылат да. Менде убакыт деле болгон жок. Өзүңөр билгендей, үй бүлөдөн да тышкары бизнестерим бар. Ошол негизи өзүм позитивдүү адаммын. Бир да жолу депрессияда болуп көргөн эмесмин. Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын. Жакшы, эскерте кетели, Бактыгүл айым негизи жашоосунда азыркы ырчылык катары билсеңиздер, өзү жизнолог, Жизнолог. Ооба, психолог. Анан ошол эле учурда баягы үй бүлөсүндө кандай маселе болбосун, сөзсүз чечүүгө биринчиден өзүңүз нук болуп аракет кылат болуш керексиз. Албетте. Жакшы. Көрөрманым, биз түз эфирде экенибизди эсиңиздерге салабыз. Анан менде мындай суроо болот, буйруса 29-ун күтүп аткан көрөрмандар көп болуш керек. Анан кантип барса болот? Билеттин баасы канча? Билеттер азыр сатылууда, номерлери бар, Instagram баракчабызда чалып туруп эле билетти сатып алып келсеңиздер болот. Ал жакта болсо жайыл дасторкон, тойдогу жайыл дасторкон болот, себеби дегенде 29 май менин туулган күнүм. Ошол жакта мисалы адамдар туулган күндү эс алат да, мен болсо өзүмдүн чыныгы күйөрмандарыма ошол күнү сахнада кызмат кылам. Анан сөзсүз түрдө ысык тамактар болот, биринчи, экинчи тамак, сөзсүз түрдө салат, закускалар. Жайыл дасторкон, тойдун кенен дасторкону болот. Андан тышкарыдагы чоң бир 7 этаж, может 8 этаж болуп калаттыр, торт болот, десерт. Ошол. Десерт өзүңүздөн эмеспи? Автордук десертиңиз эмеспи? Таттууларды да мыкты жасаганыңызды байкайбыз. Ардактуу көрөрманым, эгерде сиз чындыгында эле Бактыгүл айымдын жеке кечесине барам, ошол эле учурда ырларын угуп келем, туулган күнү менен куттуктайм деп турган болсоңуз, 29 майда Бишкек каласындагы эң мыкты деп саналган Алатоо ресторанында 18:00 барсаңыз болот. Билетти алып эле түз эле ошол жерде кадимкидей эле жанына барып сүрөткө түшүү мүмкүнчүлүгү болот, чогуу ырдоо мүмкүнчүлүгү болот. Анан концертиңиздин дагы бир өзгөчөлүгү дуэттерди жаздырыптырсыз. Анан жалгыз ырдаганга караганда дуэт ырдоо кыйынбы же жалгыз ырдаганда? Негизи жеңил адам, өзүң жакшы көргөн, жакшы билген досторуң менен ырдасаң, баары жеңил эле болот. Жеңил эле болду демек сизге? Эгерде вообще элечи жашоодо любой нерсеге жеңил караш керек да. Ошол кичинекей нерсени да кээ бирөөлөр оор чоң проблема кылып алат го. Любой оорду дагы жеңил кылган өзүңдөн да. Ошол андыктан баары эле жеңил сонун өтүп атат. Кубанычтабыз. Анан айтпадыкпы, ошол эле учурда
ырчысыз, актрисасыз, бизнес-вуменсіз, дүкөнүңүздөгү образдарды Эркеле брендиндеги бардыгын өзүңүз кармап, тандап, Турцияга барып келип алып келесиз да. Анан концертиңизге чейин эле алып келип коюп, азыр дүкөнүңүздү телефон менен башкарып атсаңыз керек. Негизи бизнестеримдин системасы бүт ордунда. Телефондон карап турам, приход, расход, ким келип атат, ким кетип атат. Ар бир комнатада керек болсо үнү менен эме бар, камералар турат. Үйүмдө дагы ар бир комнатада үнү менен камералар турат. Үйүндө да карап турам, жумушта да карап турам. Ооба. Жакшы. Биз болсо ардактуу көрөрманым, түз эфирде улантабыз. Түз эфирде КТРК музыка телеканалында сонун шоу программасы уланууда. Биздин баарлашууга, биздин маекке кошулам деп турган болсоңуз, албетте биз ар дайым даярбыз. Биз кезектеги видео композицияга кезек беребиз да, андан соң сиз менен баарлашабыз. КТРК музыка телеканалында сонун шоу программасын алкагында сиздер менен эс алып жатабыз. Ардактуу көрөрманым, жан дүйнөңүздөргө азык болгон музыка Талант Алтмышка жана Ая Садырованын аткаруусунда кыялымдагы жомок чыгармасы болду. Ал эми биздин студиядагы жомокко кошулам деп турган болсоңуз, ар дайым биздин каалгабыз ачык. Бактуу Гүлайым, эми концерт жөнүндө көбүрөөк кеп кылалычы, анткени 29-ун күткөн инсандар көп болуш керек. Мен сыяктуу, мен го билетти алып алдым. Билет алам дегендер буюрса дагы да бизди көрүп аткан болуш керек түз эфирде. Анан 8 жыл мурунку чыгармачылыкты ошол учурда токтотуп, жабып, кичине сен эс алып тур, мен үй бүлөмө көңүл бурайын деген Бактуу Гүлайым менен азыркы Бактуу Гүлайымдын эмне өзгөчөлүгү бар? Ошондой элемин. Азыркы энемин да, мээримдүүрөөкмүн, жубаймын, түшүнүктүүрөөкмүн. Ошол. Жакшы. Концертиңиздеги эң өзгөчөлүктү байкадым. Баягы алып баруучулук кесипте бизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова жана Эркин Рыскылбеков болот экен. Гүлнур Айымды бул учурга чейин бир дагы концерттен көргөн эмеспиз. Болгону Кыргыз Республикасынын эл артисти катары жагымдуу чыгармаларды аткарып келсе, сиздин гана концертиңизде алып баруучу экен. Кантип көндүрдүңүз? Сыры эмнеде? Негизи көп жылдан бери Гүлнур эже экөөбүз курбу, эже, сиңди болуп жүрөбүз. Бир туугандай десем болот. Ошол себептен бул деген негизи идея Гүлнур эженики. Абдан жакшы көрөм, өтө чыгармачылыгын баалайм, ички дүйнөсү өтө бай, өтө жөнөкөй, кандай десем, сонун эже. Ушундай идея берди мага, анан абдан кубанычтамын. Бул мен үчүн сыймык. Албетте. Ошол терең ыраазычылык сизге, Гүлнур эже. Буюрса, бул концертке барганда көрдүңүздөрбү, ачылбаган сандыкта бычыл элек кундуз бар таланттардын бардыгы ташкындайт турчу убакыт болот экен. Анан бул концертте албетте ар бир көрөрман сиздин буга чейинки ырларыңызды жаңыланган ремейк форматында улгалабы? Буюрса, сөзсүз түрдө Сүйүү тамгасы ырымды билесиздер, ошол ырды болсо ремикс кылып, жаңылатып, Баястан менен ырдадык. Рэп айтпайсызбы сиз? Мен рэп айтпайм. Жакшы. Анткени азыркы учурда бардык өнөр адамы чыгармачылыгына элдин көңүлүн буруш үчүн кандай гана аракеттерди кылбай жатат. Бирок сизди байкайбыз, ар дайым хайптан алысыз, ушактан алысыз. Бул сиздин өзүңүздүн натураңыз болсо керек, жан дүйнөңүз ушундай инсан болсоңуз керек. Ооба, жаман көрөм негизи интригаларды, хайптын да вообще кереги жок. Убакыт деле жок ага, и ал это не моё. Жакшы. Анан өнөр инсаны сөзсүз сахнага чыгаарда баягы үстүндөгү образын, үстүндөгү кийимдерин алдын ала пландаштырат эмеспи? Канча образ даярдадыңыз? Кандай түстө? Кайсыл стилде болот? Буюрса, аны көрөсүздөр. Азыр айтпай эле коеюн. Бул болсо
секрет бойдан калсын. Сыр болсун, көрөрмандар. Анда эгерде мына ошончалык сырдуу дүйнөгө сүңгүп барып Бактыгүл айымдын буга чейинки жаңы чыгармаларын окуңуздар келсе, 29 май Ала Тоо ресторанында 18:00 саат 6-да көрүшөсүздөр. Билеттер боюнча социалдык тармактарда номери бар, ошол жактан байланышып алсаңыздар болот. 29 майда сөзсүз көрүшөбүз деп баарыңыздарды айтабыз. Мен да ошол жакта болом. Анан концертте сөзсүз чоң бир команда болуш керек, баягы артыңыздагы бийчилерди кимге тапшырдыңыз, бийлейсизби? Негизи бийлейм деген болчумун, бирок бутум кайрып, врач бийлебей тур азырынча деди. Ошол себептен буйрса, бирок күзүндө болобу, может кышында болобу, аз эле убакта Кудай буйрса дагы пландап атабыз. Жалпы элге чоң концерт бергени турабыз, буйрса. Бул алдыдагы биздин пландар. Жакшы болуп кеттиңиз, тезинен сакайып кеттиңиз. Анткени өнөр адамы үчүн, чыгармачылык инсан үчүн ден соолугу өтө пайдалуу. Ден соолугу өтө баягы биринчи орунда бир эле өнөр адам эмес, баардык инсан үчүн. Ден соолук темасына келгенде, пандемия учурунда сизден бир гана чыгармачылык инсан эмес, эл үчүн кызмат кылган кайрымдуу инсан катары башкача бир сапатыңызды алдыга көрсөтө алдыңыз да. Ошондо элге жардам берип жүргөндө, мындай кызыл зоналарга кирип атканда коркуу сезими болгон жокпу? Коркуу сезими болгон жок. Себеби дегенде, любой оору болобу, бул бүт подсознаниядан да. Акыл эсиңизде. Ойдон да. Кудай менен сүйлөшүп аттым, Кудай баары жакшы болот деп. Жакшы тилек жарым ырыс деп коет эмеспи? Негизи кыргыз калкы өтө акылдуу, кандай десем, мудрый калк. Ошол жөн айтылган эмес. Жакшы тилек, жакшы оюбузду жакшы нерселерге толтурсак, сөзсүз түрдө жаман нерселер бизди алыс болот. Жакшы, туура айтасыз. Жакшы тилек жарым ырыс деп коет го. Жакшы тилек кылдыңбы, демек ырыстын жарымын сен алып кеттиң депчи. Анан азыркы учурда эми сиздин үнүңүздү сагынгандар көп болсо керек. Айзада баягы сөздүн кыскасы арканы узуну жакшы эмне эле сүйлөп атасың деп экрандын сыртында айткан көрөрмандардын үнү мага угулбайт, тилекке каршы. Бирок мен дагы ошол көрөрмандардын арасында сиздин жагымдуу бир чыгармаңызга ортоктош болсок, азыр мына ушул сахнага сизди чакыралы, кайсыл ырыңызды аткарып бересиз? Негизи 8 жылдан бери ырдай элекмин сахнада. Азыр биринчи жолу ырдайт экенмин да ошондо. Анан кемчиликтер кетсе алдын ала кечирим сурап коеюн, Кемчилик кетпейт. Анткени сагынган, сизди күткөн аудитория үчүн бардык нерсе кечиримдүү. Алдын ала көрөрмандар үчүн дагы сизге кайрылуу өтүүгө. Ооба. Анда эмесе сизди сахнага чакыралы? Аракет кылып, буйрса турайлыбы? Ооба, сахнага сизди узатабыз. Мына ошол жерге сиздин жагымдуу чыгармаңызга ортоктош болобуз. Ардактуу көрөрманым, сиз Түз эфирде Сонун шоу программасында мына ушундай кереметтүү көз ирмемдерге ортоктош болуп жатасыз. Биз сагынган, биз күткөн маданияттын мыкты кызматкери, элибиздин эрке кызы Бактыгүл Бадыева бизге жагымдуу чыгармасын азыр сахнада аткарып берет. Тосуп алыңыздар. Сагынган инсаның болсо, сагынганда жакшы деп коет. Ардактуу көрөрманым, сагынам аттуу видео композициясы менен бизде Алмаз Шаадап жана Айгерим Расул кызына терең ыраазычылык билдиребиз. Бизде эфир Түз эфирде жүрүп жатат көрөрманым. Өзүңүз байкап тургандай эле жакынкы күндө 29 майда боло турчу жеке туулган күн плюс концерт, жакшы маанай тартылуучу Бактыгүл айым бүгүн бизде конокто. Концерт тууралуу да кеп кылып жатабыз. Анан ушунчалык сизди колдоп, коштоп турган бул жерде сиздин жолдошуңузду дагы баса белгилеп кетүүгө мүмкүн эмес. Социалдык тармактарда жолдошум мени ар дайым колдойт деп пост жазганыңызды дагы көргөнбүз. Азыркы учурда жолдошуңуздун жардамы сизге жакшы эле тийип жатса керек. Албетте. Учурдан пайдаланып рахмат айтып коеюн. Албетте. Жолдошума чоң рахмат. Абдан түшүнүктүү, колдоп атат азыр. Түшүнүп. Сага чоң рахмат. Мени көрүп атат азыр. Салам айтып коелу. Да, апам дагы көрүп атат азыр кыздарым менен. Атамдар, апамдар, апама дагы чоң рахмат. Балдар мен дагы абдан колуман бутуман алышып, балдарым дагы каралашып берип атат. Чоң рахмат апа сизге.
Жакшы, анан кыздарыңыз жөнүндө кеп болуп кетпеди. Негизи эле 3 кызыңыз бар. 3 кызыңыз тең өзгөчө, ар биринин өзүнүн сыпаты, мүнөзү бар эмеспи? Ар бир баланын өзүнө тиешелүү нерселер көп. Анан 3 кызыңыздын мүнөздөрү кимге окшош? Кимисинде сиздин талантыңызды байкасак болот? Үчөө тең ар башка, себеби дегенде адамдар бир эле энеден жаралса дагы, бир эле мисалы баары ар башка болот да. Ар түрлүү. Да. Экөө сүйлөшпөдүк беле цифра боюнча. Ооба, улуу кызым тамашагөй, папасындай. Папабыз биздин тамашагөй абдан. Ошол бирок жоош сүйлөгөндө тамашалап сонун сөздөрдү сүйлөп коет. Ортончусу абдан эрке, эркеле деп атын койгонбуз. Абдан эрке, назик. Кичинекей кызым хулиганка. Кичинекей кызыңыздын мүнөздөрү аябай жагат. Ырчы болот окшойт. Бийлегенди, ырдаганды жакшы көрөт. Шайыр ар дайым. Эгерде кичүү кызыңыздан мына ушундай талантты байкап калдым деп атпайсызбы? Келечекте апа мен да сиздей болуп ырдайт элем десе сиз каршы болбойсузбу? Жок, мен колдойм. Ал анын тандоосу да. Жашоодо ар бир адам өзү жол тандаш керек, өзү кесипти өзү тандаш керек. Биз ата-энелер жанында туруп, туура тарбиялап, анан тандоосуну колдоп коюшубуз керек. Колубуздан келишинче жардам берип. Албетте, эгерде мен кызым ырдайм деп чыкса, бирөөсү, допустим, сөзсүз түрдө өзүм продюсер болуп берем. Буйрса. Жакшы. Ал эми эфирден тышкары кеп кылып калдык. Көптөгөн ырлардын, хит ырлардын автору депчи. Азыр көпчүлүк көрөрман бир эле ырыңызды угуп, ностальгия болуп, ошол учурдагы бир махабат сезимдерге, сагынууларга бир барып келгендей эле сезилди да. Бул ырыңызды ырдап жатканда, мындай ар бир сөзүнө кошулуп, мен дагы ырдап атам, анткени учурунда бул ырды ырдабаган киши калбаса керек. Ушундай хит ырларды жаратып, анан тыныгуу учурунда дагы обондорду жаздыңызбы, ырларды жаздыңызбы деген суроо берейин деп турам. Ооба, жаздым ошол ырды. Буюрса эртеңден баштап ошол обону меники, сагыныч деп аталат. Обону мага тандык, сөзү Жаңылай Кекееваныкы. Ошол ырды буюрса ырга эртең клип тартабыз. Көрө аласыздар. Жакшы, клибиңизди сөзсүз КТРК музыка телеканалына алып келиңиз. Буюрса. Презентацияңызды дагы мына ушул жерден жасап, анан көпчүлүк көрөрмандарга тартуулаганга даярбыз. Ардактуу көрөрманым, түз эфирде КТРК музыка телеканалында сонун шоу программасы өзүнүн сапарын дагы да болсо карытып бара жатат. Эгерде сиз биз менен байланышчу номерге дегенче эле көрөрманыбыз түз эфирге чыгып калган экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман кеч, атыңыз ким? Атым Айжамал болот. Каракол шаарынан чалып жатам сиздерге. Айзада эле сизди эфирде алып баратканыңызды көрүп аябай кубанып жатабыз. Рахмат. Бактыгүл айым, сизди биз көптөн күткөн кичинекей чакта сиздин ырларыңыз менен чоңойгон көрөрманыңыз болом. Абдан ырларыңыз жагат, өзүңүз жагасыз. Кайып булак киносун эптей сизди көргөн сайын. Анан ошол жактагы сиздин ырыңыз бизге абдан жагат. Эгер мүмкүн болсо, ошол ырыңызды жандуу түрдө уксак болобу? Сиздин фанатыңыз окшойт. Чоң рахмат сизге, терең ыраазычылык билдиребиз. Жандуу сиздин үнүңүздү уксак болобу деп кайрылып өттү окшойт. Буюрса, азыр теле берүүнүн аягында, Соңунда өзүңүз жазган обону менен ырды аткарып бересиз. Кудай буйрса. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрманым, мына сиз дагы мына ушинтип түз байланышка чыксаңыз болот. Биз дагы сизди түз эфирден көргөнгө ар дайым кубанычтабыз. Анан концерт демекчи, концерттин астында мындай чалыгып чарчаган учуруңуз болгон жокпу? Чалыгып чарчаган учур болуп атат күнүгө, бирок кандай десем, бактылуу чарчоо да. Өзүңдүн сүйгөн кесиңден улам, Ооба. Жакшы. Анан ар бир ырда сиз тандоодон эмнесине көңүл бурасыз? Сөзүнө же обонуна? Обонуна дагы, анан сөзүнө. Сөзү маанилүү болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан обону укуктуу болуш керек. Жакшы. Эгерде көрөрманым, сиз мына ушул түз эфирде бизди көрүп жаткан болсоңуз, өзүңүз жөнүндө бизге дагы байланышып, суроолоруңузду, каалоо тилегиңизди айтуучу убакыт бар. Анткени биздики
түз эфирде мына ушул жандуу мүнөттөрдө секундаларда сиздерге маалымат берип жатабыз. 29 майда Бишкек калабыздагы эң алдыңкы ресторандын бири Ала Тоо ресторанында саат 18:00 Бактыгөл Бадыев айымдын өзүнүн жеке туулган күнү плюс концерти болот. Бардыңыздарды чакырабыз. Эгерде билеттер боюнча кайрылам дей турган болсоңуздар, социалдык тармактардагы номерлерге кайрылып өтсө болот. Анан чакырууларыңыз өтө оригиналдуу болуптур. Анан мындай көрүп алган киши дагы кадимкидей мындай ооба баргым келет деген бир сезимди калтырат экен. Анан баягы дизайн тармагында өзүңүз дагы мындай болсо экен, тигиндей түстө болсо экен деп кеңешип жаттыңызбы? Албетте, биз командада өтө көп адам, чоң команда. Ошол жакта бүт күнүгө бизде собрание болуп атты. Ошол жакта ар бир сүрөттү талкуулап, ар бир кыймыл аракетибизди талкуулап, ар бир ырларды талкуулап, чечим чыгарып, общий ошонун үстүндө иштеп аттык. Күнүгө пландарды түзүп, ошол. Жакшы. Пландарыңыз ишке ашат деген биз үмүттөбүз. Көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Үнүңүздү кичине өктөмүрөөк чыгарып алсаңыз. Алло, саламатсызбы? Котман кеч, атыңыз ким? Саламатсыңар. Мен балыкчыдан чалып аттым эле. Атыңыз ким? Атым Анара. Кош келипсиз. Бактыгүл. Сени көргөнүмө кубанычтабыз. Рахмат. Сизди көргөнгө кубанычтабыз. Чоң рахмат. 29 майда туулган күнүңө карата концерт берген атыптырсың. Ийгилик каалайм. Рахмат эжеке. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Балыкчыдан келип калыңыз. Балыкчы менен Бишкекке жакын эле экен. Кааласа жандуу чыгармаларды угам дей турган болсо, келип калса болот. Оркестр дагы болот. Буюрса. Оркестрдин коштоосунда кайсыл чыгармаларды аткарасыз? Бирөөсүн сыр кылбай айта кетпейсизби? Жаңы чыгармамды аткарам. Көп эле чыгармалар болот ал жакта. Жакшы. Ошол буюрса көрөсүздөр. Бардыгын ошол күндө көрөсүңөр дебейсизби? Жакшы, болушунча мен сиздерге ошол күндөн баягы кызыктырып тартып алганга аракет кылып атам, ардактуу көрөрман. Анткени баягы жарнамасы күчтүүрөөк болсо, алдын ала айтылса, көпчүлүк көрөрмандардын дагы каалоосу күчөйт болуш керек дегенче эле көрөрманым келип калыптыр түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Котман кеч. Алло, саламатсыздарбы? Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып алыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Котман кеч, атыңыз ким? Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бактыгүл Бадиеваны биринчи жолу эфирден көрүп атам. Ырларын аябай жакшы сүйүп укчу элек. Ушу жандуу үндө жанагыда бирөө суранып кетти. Мен дагы эфирдин аркасында деп эле азыр эле бир жандуу үндө бир куплет ырдап берсе абдан кубанычта болот элем. Чоң рахмат көрөрманым. Жандуу үн бир куплет ырдап берели дейт. Бияка акырын өтүп кетсек, кайра элеге алып келип атат. Эмне кылабыз эми? Сурайлы сизден. Кайсыларыңыздан жандуу бир куплет ырдап бересиз? Ошол жаңы чыгармадан бир куплет андардайын. Түз эфирде аябай толкунданып атам. Толкунданбаңыз. Мен сизге алыстан мынтип турайын, шамалдап турайын. Куусалык жашай жүрөгүмдө эстебей сени. Күнүм өтпөт сагыныч кыйнап жан дүйнөмдү. Коштошуу тагдыр, буйругу бул кош айтуу бизге. Буйруду бул колумдагы бактым, учурдумбу. Сабырым сынап, сагынычта жашап келемин. Махаббатым бүтпөс бир дастандай. Сүйүт тарыхка айланганда сенсиз жашоодо. Жүрөгүмдө өзүң жашагандай. Кол чабуулар болсун. Дагы бир сюрпризди сиздерге ачып берүүгө аракет кылдым. Ардактуу көрөрманым, буюрса 29 майда мындан дагы көптөгөн жаңы ырларды, жаңы сонун бир номерлерди көрүүгө чакырабыз. Анда эмесе сиздер менен музыкалык тыныгууга барып келели. Эрлан Андашевдин аткаруусунда Кое бербейм чыгармасы. Биз да сиздерди бир нече саналуу мүнөттөргө кое бербей туралы, анткени эфир бүтө элек. Бизде дагы мүнөттөр бар. Эрлан Андашев, кезек сизде.
Сонун шоу программасында кое бербейм чыгармасы сөзү дагы оны дагы Эрлан Андашев, аткаруучусу дагы Эрлан Андашев. Терең ыраазычылык билдиребиз Америкадан мына ушундай жагымдуу чыгармаларды жөнөткөндүгү үчүн. Биз болсо көрөрманым, биз менен байланыштыруучу жолдор бул түз эфир экендигин дагы бир ирет кайталап өтөлү. Бактыгүл айым, эми концерт жөнүндө соңку мүнөттөрдө көбүрөөк айталычы, көбүрөөк кеп калалычы. Элдер концертке бир айда эле, 2 жумада эле даярданып койсо, сиз 3 айдан бери ар бир нерсеге кылдаттык менен мамиле жасап даярданып келатасыз. Ушул концерттин артында канча киши эмгектенип атат? Негизи 50дөн ашык адам, организаторлор болсо 30дан ашык команда. Ошол анан азыр учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетейин. Cinemark Production Арсен Байке директор, ошол чоң рахмат сиздерге. Dana Production, Dana Же директор болот, Dana Жеске терең ыраазычылык. Лина Танго Цветов, чоң рахмат, Free Art, анан курбум Айжанга чоң рахмат, Айзатка чоң рахмат, Тилек, Таткайым. Бардык сизге көмөктөшкөндөргө. Бакыт, Дастан, баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат, сиздер мына ушундай сагынган ырчы айымдын кечесин уюштуруп берүүгө көмөктөшкөндүгүңүз үчүн, көрөрмандар үчүн. Анткени сагынычтарды жазыш үчүн сөзсүз тез жолугушууларды дагы жасаш керек го. Эми шаарда концерт койдуңуз, бирок регионго качан коесуз? Мынакей сизди азыр Кыргызстандын ар бир бурчунан көрүп атат. Ошол себептерден алар дагы качан биз жака келет болду экен деген суроо салып турса керек. Турне кылайын деген оюңуз барбы? Кудай буйрса көрөбүз. Кудай буйрса. Аны жолдошум менен сүйлөшүшүм керек. Эми жеке концертке көндүрдүм, эми турнеге да көндүрөбүз. Ал жөнүндө сөз боло элек буйрса. Жакшы. Көрөбүз. Биз болсо анда күтүп туралы, анткени сиздин көрөрмандарыңыз, угармандарыңыз Кыргызстандын 7 областында бар экендигин баса белгилейбиз. Бизди дагы миллиондогон көрөрмандар азыр түз эфирде көрүп жатат. Анан убакытты караңызчы. Жакшы адамдар менен убакыттын учкандыгын кантип да байкабай калат экенсиз. Сиз менен биздин баарлашып отурганыбызга 1 саатка мынакей чукулдап калалы диптир. Сизге эркин микрофон суналы, көрөрмандарыңызды концертке чакырып кеттиңиз, жакшы калуу тилек айтып кеттиңиз. Биринчиден силердин жалпы жамаатыңарга чоң рахмат, сага рахмат чакырганыңар үчүн. Мен дагы абдан кубанычтамын, сени көргөнүмө. Бактылуу бол, сага биринчи орунда тилек айтып кетейин, батамды берип кетейин дебейин де. Бериңиз. Сени сүйгөн, сени түшүнгөн, сени колдогон жолдош каалайм. Ушул аял затына тиешелүү бакыттын баары жаныңда болсун, ден соолукта бол. Рахмат. Ошол чоң рахмат. Анан албетте кыргыз элим менен көрүшүп турганыма дагы чексиз бактылуумун. Жерибизде тынчтык болсун, элибизде аманчылык болсун, ар бир үйдө ырыскы, сүйүү, түшүнүү, ошол береке, кут, бардык жакшылыктарды каалайм. Ошол. Чоң рахмат сизге. Мына ушундай концерттин астында убактыңыз таппай турган учурда дагы бизге келип түз эфирге көпчүлүк көрөрмандардын маанайын көтөрүп, чыгармачылыгыңыз менен ичиндеги баягы эски сезимдерди ойготуп, ностальгия кылып кеткендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарды 29 май Борбор калабызда жайгашкан Алатоо ресторанында өтүүчү 18:00догу Бактыгүл Бадыева айымдын өзүнүн жеке туулган күнү концертине чакырып өтмөкчүбүз. Анда эми бир чыгарма болсун, сизди ырдаткыбыз эле келип турат. Макул, ырдайлы. Келиңиз, анда сизди сахнага узатабыз. Кол чабуулар болсун дагы. Бир чыгарма сизден. Ардактуу көрөрманым, эфирде сиз көрүп тургандай элибиздин эрке кызы жакынкы күндөгү туулган күндүн концерттин ээси Бактыгүл Бадыева. Ардактуу көрөрманым, ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду. КТРК Музыка телеканалы менен калыңыздар. Көрүшкөнчө.